Xudoga soldim korotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bos. Жалпыға салам достар. Кутман таң. Бүгін ерте жұмышқа шықтық, 19 ноябрь. Қысқасы достар, машинам деп жүріп атады да. Поразительно. Гениально. Ертемен жүргізгенде мында буғып жүріп атады машина. Білмеймін неден екенші. Мынаны қарасақ. Ол тауы құлбай тауы білмеймін сіздерге. Свечаларын алмаштырыш керек пе? Ким біле тұрған болса, комментария жазып кеткілейші. Неден болушы мүмкін? Свечабы, же бензин насоспу, же начар бензин құйдым бу. Ассаламу алейкум, Москва шаарында мекендештер. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз нотариус менен келишим түздүк. Мындан ары доверенность, согласие, заверие дегеле бардык нотариуска тиешелүү документтерди очередсиз период паспорттун кереги жок эле биз аркылуу бүтүрсөңүздөр болот. Туугандар, биздин адресибиз Пролетарский проспект, дом 31, Хантемировский метронун 2 выходунда 10 метр алыстыкта жайгашканбыз. Жана ошондой эле туугандар, бизде парковка кенен келгенде бизге байланышсаңыздар, шлагбаумду ачабыз, кеңирип коюп, ишиңиздерди бүтүрүп кетесиздер. Көрсөтүлгөн номерлер менен байланышып, толугураак маалымат алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик туугандар. Неден болуп атат машина ушинтип булугуп атат. Тартышы ям вообще да, тартмай атат машиначы, кетпей атат. Өз негизи анча кетпейт эле. Чё он сказал? Вообще азыр такыр кетпей калды. Ну неге ты сразу так айтасың, неге? Дос баланын местасындамын азыр. Базарда 41 рынокто ким иштеген болсо билет, бул рынокты. Стройматериал. Эгерде кимге стройматериал ушу шпаклевка, килей, милей, мындай суу, пуу керек боло турган болсо оптун баада дос балага кайрылсаңар болот. Şu стройкага кеткен машинаны сатабыз. Бизге жазып коюп турда. Ушу номерлерге чаласыңар достор. Чалып эле койгула, шпаклевка керекпи, грунтовка керекпи, өзүм нерден доставкасы менен жөнөтүрөм. Саз ошол жактан тосуп аласың. Кыргыздардан байып калган, аз квартиралар алып, досум ремонт кылып. Достор, эртеменки 8ден 48 мүнөт өттү. Биз ошо 41-дабыз. Заказ берип алды, линияга чыксам. Там бир 2-3 заказ кылып көрөйүнчү. Могу жоголобу дейм да. Туугандар, 25 мүнөттө алып келдим. 20 километрге. 1000 сомго. Кандай болду? Опа. Saat 8ден 20 мүнөт өттү. Машинам не то жүртат. Кыскасы айдаган ям желание жок да. Эртеменде чыкканыңда ушу машинаны уже 24 саат айдей берип ичине кирип алат экенсиң да бул машиначы. Как менин бир жүрөгүм сыяктуу, бир колум сыяктуу. Эле колум ооруган болсо мен иштегим келбейт. Вот это поворот! Такыр иштегим келбейт. Вообще желание жок ишкечи. Аз туура сервиске айдайм. Туугандар, Яндекс мени култап койду. Вот. 1 саат 4 мүнөттөн кийин ачылат экен. Неге култап койду десеңер, мына приоритет бар го, атмен кыла бердим, приоритет түшүп кетти да култап койду. Сервиске дагы 24 мүнөт бар. Группа бар бизде. 100 адам болуп калды уже группабызда. Ушу жалаң таксистер, силер да кошулам десеңер, ушу номерлерге жазсаңар, группага кошуп коебуз. Өзүбүзчө ошол жакта маек кылабыз, общение кылабыз. Assalomu alaykum jigar. Gapdan ur эми мына бала бошко. Ур гептен. Текшерилектен өзүң оюң айт да, неден болушу мүмкүн, кандай болушу мүмкүн. Машина газовый этип келгениңер. Аха. Биринчиси. Анан келип өчүргөнүңөр, бензин куюлуп калган ошого. Деп калган. Ам матушка свечадан эмес. Аз көрөбүз паны. Бир ашчы бир жыттап эле билип койсоң болот, сен. Конечно. Аркаңда түтүндү жыттап эле билип койсоң болот. Адрес айтып коеюнбу? Кечки адрес сурайт да укам менден. Өзүңүз айтып бербейсиз беки. Рабинова 17А. Строение 4. Номер телефон. Эмнени көрүп атасың? Көрсөтчү. Чö көрсөтсөң. Кана.
Aka, только shunday narsalar ko'rib o'tirishasizlar. Ne oldu hiç aka? Видеоны көрдүңүздөр өзүңөр. Видеонун башында эскерткем. Эгер жакпаса көрбөйлө болот. Эми көргөндөн кийин жаман сөз айтпайт болуш керек деп ойлойм, ишенем. Нормально деле пердам да такси. Жок, бул билген жок. Мисалы, мен деле Көрүптүр. Yani bu ойлогон типа мындай өйүшүп кетип атып деп элечи. Эми анын конечно аны айткысы келбей койду да, баягы по-любому эркек сылдыр деген. Түшүндү да, эркектер өзү түшүнөт деди да анычы. өзү свечени 40 миң пробегде алмаштырып туруш керек. Сиз 30 миңде алган болсоңуз бул заводской свеча. Ар бир 40 миңде алмаштырып коюш керек экен да. Ана да оригиналдарына 60 миң, 70 миң евро. Канчадан бул свеча бирөөсү? 4 миң. 4 миң? Мына туугандар. 4 миң? Тugagан кайерден билебиз? Мына зазорун көрсөтөрбү? Ага. Алыстап калат да. Алыстап. Жакын. Ана. Мына жаңылса. Көрсөтпү? Экөөнүн жакындыгы. Бул алыстаган эскире жакшы бербей калат да. Корпус көрүп калат. Ошондон себебинен машина тирай кетип калат. Катыштар начарлап кетет. Бул 150 миң пробегде бул катышка өлүш оңойчулуктан өлбөйт да. 40 миң болсо базар. Анда ушул жерде. Стакандан чыктык, короче. Достор, эртеме машина жүрүп атканда, пук деп жүрүп атты го, эми карайлы. Суммасына келсек, достор, общий сумма 8300 болду. Масласын деле алмаштырдым полный. Анан берки 2-4 свеча 1000ден 4000 болду. Коюп бериш менен компьютердин диагностика менен кошула 1000 сом болду. Общий ошо 8300 болду расход. Конечно, өзүм машинам эмес, достор. Бир аз машинаны кылдырып атканда ойлоносуң да, эми аренда мынтасын. Аракта шефке жазсаң, машинанын ээсине ал иши болуп жооп бере албай калса, ондотуп алып мынча болду десең, ал жактан тура эмес кымбат го деген болсо. Кыйын маселе бар аренда мингенче, аренда минген деп түшүнөсүңөр силерчи.